ушул мен жогоруда айткан багыттар боюнча гана дин официал түрдө катталып, элге сиңип элдин арасында болуп келген болсо, бүгүнкү күндө баягы жогоруда мен айткандай 50-60га жакын диний багыттар бар. Алардын ичинен акыркы учурларда протестанттык багыттагы, евангелисттик христиандар деп коет. Алар баптисттер, пресвитериандар, адвентист, 7-нчи күндүн адвентисттери деп коюшат. Жана башка пятидесятниктер деп коюшат. Алардын ошол мына жаңы көтөрүлүп жаткан мыйзамдын ошол аларга туура келбегендиги негизинен ошондон болуп жатат да. Негизинен алар өздөрүнүн окууларын, өздөрүнүн аракеттерин ошол айылдарга, баягы традициялык түрдө ислам дини орногон же болбосо балким православие дини орногон жактарга жайылтуунун үстүндө аракет болуп атышат. Эгерде биздин мыйзам мына жаңы болуп жаткан, көтөрүлүп жаткан мыйзам долбоору дагы бир 2-3 жылга кечеңдей турган болсо, анда мен ойлойм дагы бир 2 эсе 3 эсе диндердин жаңы агымдарын өзүбүзгө официалдуу түрдө каттоого аргасыз болобуз. Кыргызстанда ошончо диний уюм бар экени белгилүү да буга чейин элечи. Анан мына жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол уюмдар кайрадан каттоодон өтүшү керек болобу? Албетте, биринчи мына азыр лицензия алыш керек болот. Алар каттоодон өтүш керек. Эгерде алар ошо биз койгон мыйзамга туура келбей турган болсо, аларды каттабайбыз. Эмне үчүн катташ керек? Өзүм мындай карап көргөндөчү, мен мына ушул закондун автор катары биздин закон комитетке түшө электе, мен мындай бир ачыгынан айтайын, бир 8-9 баптисттер келишиптир да. Келиптир дагы мен 1-2 депутаттардын кабинетине чакырып, 1-2 депутаттар менен бирдикте, сиздер эмне үчүн муну киргизип атасыздар? Ушул жерден ушул биздин немени киргизбей эле койбойсуздар, биздин алып салбайсыздарбы дейт. Мен таң калдым да, ушунчалык булардын күчтүү иштеп аткандыгына, активдүү иштеп аткандыгына. Биз али комитетке сунушубуз түшө элек, баптисттер келип алып туруп, жогорку кеңештин ичине кирип туруп, бир кабинетке отуруп, анан мен берки депутаттардан да шектенип калдым. Силер да баптистсиңерби? Мен ачык эле айттым, силер каяктан бул калдыңар десем, bizde ушундай маалымат бар. Силерге маалыматты ким берди? Балким жогорку кеңештин ичинде баптисттер барбы? Биз али буну талкуулай элекпиз. Талкуулабай турган силер ошо көтөрүп атасыңар бул вопрос. Азыр ушул мыйзамга каршы чыгып аткандар мындай айтат, анда коюлган талаптарды өлкөдөгү мусулмандар гана аткара алчу да экен. Ушундан улам бул мыйзам түпкүрүндө барып, бир дүндүү коомчулукту түптөөгө багытталган мыйзам деп. Чын эле ушундайбы? Мен дагы бир нерсени айтайын, эгерде ушуну аткара турган бизде ошо диний агымдар бар, мусулмандар болобу, христиандар болобу, алар бар бизде катталып аткандар. Эгерде ошолор чындыгында эле алар өздөрү корккон болсо, анда чыгып кете берсин бул өлкөдөн. Эгерде биз катталбайбыз, анда бизге бул мамлекет кереги жок десе, бизге алардын эмне кереги бар? Бир аз дагы цифра менен кошумчалагым келет. Абдан туура айтты, урматтуу депутат. Мисалы үчүн ошол эле сөз кылып жаткан баптисттер бул өзү дагы ошол эсирдин учурунда деле традициялуу келген диндердин бири, агымдардын бири. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 40 миңге жакын баптисттер бар деп өздөрү айтып жүрүшөт. Менимче 200 деген цифраларды эч кандай коркутпаш керек. Пресвитериандар, пятидесятниктер бардыгы эле ошондой. Башка маселе элдин ошо Кыргызстанда жашап аткан калктын, улуттардын өзгөчөлүгү, өздөрүнүн салттык традицияларына алардын жасап аткан иштери туура келеби, келбейби? Элен, кечиресиң, бул жакта да бир суроо бар. Өзүңүз тааныштырыңыз. Биз баптист жыйынынан келген адамдарданбыз. Анан азыр баптисттер тууралуу өзгөчө эле көп нерселер айтылып жатат. Коомдун бир каршы, терс адамдар катары айтылып жатат. Бул туура эмес го деп ойлойм. Анткени сөздүн ар бир башында эле баптист деген сөз кетип атат. Муну кичине оңдосок бул сиздерге сунуш. Анан экинчи жагынан 91-жылдан бери мыйзам кабыл алынса, азыр 16 жыл болду. Бул жыйындар, ишенген адамдар түптөлүп калды. Жанагы Кыргызстандан чыгып кете берсин деген сөзгө мен такыр кошула албайм. Мен кыргыз болуп төрөлгөм. Кыргызстанда жашайм, эч кайда кетпейм мен. Менин балам бар, үйүм бар. Анан ушул ишенимди мен Кудайдан деп кабыл алган бул динде мен баш тарта албайм. Ушул дин боюнча эми биз каттоодон өткөнбүз. Ошол мыйзамдын чегинде иш кылып келгенбиз. Мыйзамдын чегин бузган эмеспиз. Биринчиден, сиз баптисттер жөнүндө кичине сөзүңөрдү оңдосоңуз деген сөз койдуңуз. Мен оңдой албайм. Эч качан оңдой албайм. Ага мен күнөөлүү эмесмин да. Мен эгерде мен автору катары дагы. Ал сөзүңүздөрдү оңдо десеңиз, мен 48ге чыккан адаммын, азыр сиз оңдой албайсыз. Биринчиден. Экинчиден, баптисттер жөнүндө жалаң оюңар начар болуп атат, бизди чыгып кетип атасыңар. Биз баптисттер чыгып кетсин деген сөздү айткан жокпуз. Эгерде биздин законго, жаңы законго баш ийбесе, баш ийбей турганбыз. Ал жерде имени баптисттер деген жок, уур өзүн алат деп сөзүңүздү калмаңыз. Жок, мен бүтөйүн сөздү. Сиз сүйлөшүп атканда мен унчукпай турдум. Сиз уур өзүн алат болбоңуз.
Мен айтып атам, дин ушул биздин жаңы кабыл алынып калса законубуз, президент ага кол койсо, ал эгер кабыл алынгандан кийин ага баш ийбей турган болсо, закон алдында, администрациянын алдында жооп берет. Эгерде биз андай кыла албасак, эгерде бул мындай деп койсо, ал деп койсо, биз ага макул боло берсек, ага андай болбош керек. Дагы айтайын, кандай түшүнсөңүз ошондой түшүнүңүз. Мен лидериңизге дагы айткам, дагы айтам, мен бул агымга өзүм каршымын. Анын үчүн мен эч ким эч нерсе кылбайт. Мен кандай түшүнсөңүздөр ошондой түшүнгүлө. жаңы мыйзам боюнча диний уюмдар өздөрү кайдан каржыланат, кимден каржыланат, ачык маалымат бериш керек экен да. Анан диний уюмдардын ушундай финансылык иштерин ким көзөмөлдөйт? Жана анын жол-жобосу кандай болот? Бир жылдай бир жолу текшертеби? Агенттик текшереби? Биринчиден алардын финансылык каржысына биздин Кыргызстан мамлекетинин өзүнүн бюджеттик эч кандай тиешеси жок бюджетинен. Бул официалдуу түрдө айтып коюшубуз керек. Конституциялык норма бул. Азыркы ошол биз эски деп аткан законубузда да ошондой жазылган, жаңы законопроектте деле ошондой. Алар каржыны өздөрүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжасында, өздөрүнүн баягы адептери деп коелучу, ошолордун өздөрүнүн баягындай берген каржысынын эсебинен гана каржыланууга акысы бар. Алардын ичинен эң чоң конфессия болгон ислам конфессиясы деле именно ошондой жактан эметет. Бирок эми баардыгы граждандык кодекске баш ийишет. Ушул мыйзам биздин баш мыйзамга каршы келбейби? Анан сиздер айттыңыздар кайрадан каттоо болот деп. Анан бирок канча миңдеген ошол диний уюмдардын өкүлдөрү бар, өкүлчүлүктөрүн ачты. Алардын бул жакта жактоочулары дагы бар. Анан эгерде ошол мыйзамга баш ийбей эле 200дөн кем эмес жактоочусу жок туруп деле ишене берсе ошол диний уюмдаргачы, анан Кыргызстанда бир массалык камоолор болбойбу? Анан кандай кантип жоопко тартылат? Кылмыш жаза кодексиби же административдик жактанбы? Биринчиден ошол катталып калгандар дагы, бир динге өз багыт алып алгандар дагы, буларда эч кандай буларга кыйынчылык деле болбойт.